Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан узак жүргүзүлгөн атайын иш-чаранын жүрүшүндө Борбордук Азия аймактары аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдөгү героин, баңги-заттарды ташып алып өтүп жүргөн ири көлөмдөгү эл аралык баңги каналы аныкталып жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. 2021 жылдын 13 майында ыкчам издөө иш-чараларынын комплексин жүргүзүү учурунда Ош областынан атайын жашыруун жерге бекитилген жери аныкталган оор жүк ташуучу унаа кармалып, анын ичинде жалпы салмагы 440 килограммдан ашык болгон героин табылып алынды. Кармалган героиндин учурундагы базардагы баасы 20 миллион АКШ долларынан ашык сумманы түзөт. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшүнүн алкагында баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген Кыргызстандын 2 жараны кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда аталган баңги каналга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопко тартуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылдарында укук коргоо органдарынын практикасында биринчи жолу ушундай ири масштабтагы баңги каналынын ишине бөгөт коюлуп, рекордтук көлөмдөгү героин түрүндөгү баңги затын колго түшүрүүгө мүмкүнчүлүгү болду. Маалымат катары айтып кетсек, 2020-жылдын Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк отчетуна ылайык, дүйнө жүзүндө 35 миллион адам баңги затын колдонуудан жабыр тартышууда. Ошол эле учурда баңги затты колдонуудан улам болжол менен 200 миңден ашык адам көз жумууда.